ар бир өзүбүздүн милдеттерибиздин негизинде иш алып барып жатабыз. Ал эми адамдардын кармалышы боюнча да туура мына 2 күндөн бери биз өтө бир чоң таможняда коррупциялык схеманы кармап алып чыктык. Ошонун негизинде мына кече түнү менен иштеп 8 адамды кармадык. Алар кимдер? Алар ушу таможняда иштеген таможниктер, жана ошо баягы жүктөрдү декларация кылгандар, жүк ташыгандар, ошол Кытайдан Өзбекстанга жүк ташып өткөргөндөр транзит менен. Негизинен бул жерде чоң суммадагы коррупциялык схема иштеп турган. Азырынча алдын ала айтуулар боюнча кээде миллиард сом тегерегиндеги зыян келтирилген бюджетке. Ошолордун арасында туура Курмангултук Тоораалиевичтин бир тууган кайниси бар экендиги бул чындык.